Кыргызстан Алматы аймагынан келиптир. 7 номерде Матадор аттуу жорго. Бул эки асый, жаңа асый, бир асый. Атасы Лавью, энеси Медиа, Акматов аскердики. Турат Акматов саяпкери, Байжан Капысов салдырат. Нарын облусу, Жумгал району Дыйкан айылы. Азыр эме калган 5 жоргону жорголорду өткөрүү эле. Жорголор мыкты 9 айлампа, 9 километр, 5 айлампа. Омин, мыкты сутсун. Байге фонду да сонун. Ал эми 8 номердеги Пафос аттуу жорго, бул атасы Плиний, энеси Фантазия. Элдияр жылкы заводунуку, Замир Мукашевтуку. Урматбек уулу Элдияр саяпкери, Урматбеков Раатбек салдырат. Ысык Көл облусу Тоң району, Бөкөнбаев. 9 номерде Бурак, From the Vault. Атасы энеси Пенкалок, Жакыпбек ата жылкы заводунуку. Жайлообек уулу Чубак салдырат. Улан уулу саяпкери, Улан уулу Памир салдырат. Нарын облусу. Мына өткөндө Ошто байга алган. 10 номерде Императрица. Айтулуу Императрица, атасы Идеал, энеси Ариетта. Өмүрбек Бабановтуку. Мына Күнсары Жорго Федерациясынын экс-президенти, мамлекеттик ишмер. Мына ушу Императрица 2021 жылдан бери ийгилик үстүндө, өткөн жылдын вице чемпиону болгон Чубак Таптайт, Жеңишев Аскар салдырат, Талас облусу. 11 номерде Мулан, атасы Атаман, энеси Монтана, Нарымбек Абыласовтуку. Шүгүралиев Мирзат саяпкери, Иранов Нурел салдырат, Нарын облусу, Жумгал району. Мулан 2023 жылдын мыкты бышты жоргосу. Мына өткөндө Министрлер кабинетинин кубогунда 2 байгелүү орун дейледи. Жакшы байгелердин ээси болуп атат. Ал эми 12 номерде Геракл, атасы Гвардейц Лок, энеси Комета. Сарымсаков Каныбектики, Шерматов Бакыт таптаган Кубанычбек уулу Арген салдырат. Ысык Көл Каракол шаарынан келиптир. Жаңылбасам, бул Геракл былтыр Казакстанда өткөн 5-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ушу 3-чү болуп жолдомо утуп алган жорго, мен жаңылбасам. Ошо менен 12 баш жорго, жорголордун байге фонду 900 000 сом. Достук байке жок, көсмөн эле жаш куялат, жанымда киши жок. Мына жорголор 5 айлампа, 1-чи айлампаны жыйынтыкташты. Азыр 2-чи айлампаны көздөй жөнөшөт. Экинчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Алдыда Чубак 5-чи номердеги Турам менен мына өткөндө дагы байгени хоштон утуп келген. Калган жорголор мына чогуу чаран кетип бараткан маалы 2-чи айлампаны көздөй жөнөштү. Ислам жорголордун байгесин тапшырчуларды мен жогортон айттым эле. Ошо бир аттан эме болуп атам, Ислам келип айтып койсоң, чоң жоргонун байгесин тапшыра турган Жорго Федерациясынын президиумунун төрагасы Айвар Жакыпбеков мырза.
Ama биздин экинчи айлампа азыр бүтөт. 5 айлампа. Жоргочуларга келсин азыр ошону айтайын деп аткам да как раз. Могу жерде биздин музыкант балдар бар беле? Атаң көрү жорго деген сонунда кылкылдап бир кетип баратса, момундай салып уруп бараткан маалда жагымдуу музыка жаңырып турса, үстүндөгү жоргочулар мына могу жорго салдырып бараткан таптаган саяпкерлер мыкты. Мына алды Чубак Кыргызстанда биринчи жолу өткөн жылы мына жылдын мыкты 2021-жылдан бери жорго боюнча жылдын мыкты саяпкери Чабан Деси да болуп келатат. Былтыр Астанада көчмөндөр оюнунда жеңүүчү болду. 3-чү айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 3-чү айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Чүкө. 3-чү айлампага кеттиңер. 3кө. 5-чи номердеги бул Туран Ажипбейдин баласы. Аны улай кетип бараткан 11-чи номердеги Мулан Нарымбектики. Анан калган жорголор 3-чү айлампаны көздөй. Мына жоон тобу менен жакшынакай кетип баратышат. Бул эми чоң жоргодо өтө эле чатак болбойт, Жанышбай эке, Себеби көнүп калган. Булар билип калган. Жорго үстүндөгү жигиттердин баары билет. Карачы баштарында ак калпагын кийип алып, Жорго Федерациясы ушу жакшы чечимге келди. Ай, мына Мореке мыкты экен. Темирлан экөөбүз жарышып бараткандай эле болуп турбайбы? Баракелде мына 4-чү айлампа. Жанышбай эке 4-чү айлампа башталат, Кетет, 4кө кетет. Андайын 5ке кетет, 5 айлампа. Байгелерде Ташматов Айбек. Мына колледждин директору, агартуу тармагынын кызматкери жана Айбар Жакыпбеков, Жорго президиум төрагасы. 4-чү айлампага кеттиңер. 4-чү айлампага кеттиңер. 4-чүгө 11-чи номер Мулан алдыга чыкты. Аны улай Туран 5-чи кетип баратат. Анан эле Жоргонун, чоң жоргонун байге фонду 900 000 сом, биринчиге 400 000, 200 000. Анан калган байгелерди азыр дагы айтабыз. Мына азыр эми 4-чү айлампаны көздөй кетти. Касиеттүү кең таласта, мына ушу ат майданда бардык ат чабыш оюндарынын түрлөрүн бириктирип, талас кубогу бир жакшынакай жөрөлгө менен, салт менен алгачкылардан болуп башталып атат.
Биз уккан маалымат боюнча мына ошо таластоочу 5-чи айлампа, жыйынтыктоочу айлампага кеттиңер. 11 12 11-чи номердеги жорго бул Мулан алдыга баштады. 10-чу номердеги Императрица жана 2-чи номердеги Бийиктик мына булар алдыңкы сапка чыкты. 4-чү болуп 12-чи номердеги Геракл кетип баратат. 9-чу номердеги Бураган улады. Ошо менен жыйынтыктоочу айлампаны көздөй жорголор жөнөдү. Жыйынтыктоочу айлампага жөнөдү. Чуке өзү биякта, көзү тиякта. Жорголордун байгесин тапшырууга мына Агартуу тармагынын кызматкери спорт колледжинин жетекчиси Ташматов Айбек мырзаны, Талас шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбеков Калыс аганы жана Жорго федерациясынын президиумунун төрагасы ат оюндарын өнүктүрүүгө салым кошкон Айвар Жакыпбеков мырзалар байге тапшырууга даяр болуңуздар. Алдыга кайсы чыккан маал экен? Бийиктик, Мулан, Геракл үчөөнүн ортосунда таймаш жүрүп атат деди. Мына жорго. Азыр эми мына Мореке ылдыйкы кайрылыштан, биринчи кайрылыштан кайрылып аткан маалдары. Алдыда бараткан жорго Бийиктик баратат. Мына Рейна Кенч. Андан кийин Геракл. Мулан 3-чүгө чыктыбы? Эми таптан, бактан. Геракл ылдамдыкты берди окшойт, Геракл ылдамдыкты берди. Бийиктикке жетти. 3-чү болуп Мулан баратат. 4-чү болуп бараткан Императрица 5 байге, жоргого 5 байге, жалпы байге фонду 900 000 сом. Биринчи келген жоргонун байгеси 400 000, мен жаңылбасам. Алдыга Геракл чыкты. Геракл алдыга чыкты деп атат. Мына бу жерде жорго боюнча калыстар Мыктыбек Шерматов. Жаңылбай Жаспай сонун келе атышабы? Тартынбай айта берейинби Жанышбайке? Финиш салып койчу, экөө келет. Жок кое турайын, Эй, баракелди кана, Эй, баракелди. Кана. Бары буйруктан бактан. Эй. Жаспай ас калды. 12 2 12 Туурабы 2 биринчи келди, 12 11 10 4-чү. Эми 5-чи байгеге келе атат. 5-чи байгеге. 11-чи Мулан 3-чү келдиби я? Мулан 3-чү. Императрица 4-чү. Эми бир жорго мына 5-чиге. Ой, төр. 5-чи 5 байге. Колледждин жетекчиси Айбек Ташматов мырзаны жана Жорго федерациясынын президиумунун жетекчиси Айвар Жакыпбеков мырзаларды байге тапшырууга чакырып коеюн. Келип бериңиздер. Жоргонун 5-чи байгеси 30 000 сом. 4-чү байгеси 70 000 сом. 3-чү байге 100 000 сом. 2-чи байге 5-чи байге 30 000 сом. Мына 5-чи байгеден баштап тапшыралы.
Қалыс Жаныбеков мырзаны, Айбек Ташматов мырза, Айвар Жақыпбекович bir кеңешіп алып тұрып байгелерді 5-ден баштап тапшыра берелі. 5 байге 3 кişi çıktыңыздар. 5-ші келген бұл төр. Байге тапшырылды бі? Beşinci. Beşinчиден баштап тапшыра береді. Ысталбек мырза, алдыға шығып қойсаңыз мына 5-ші байге төргі. Ысықкөл, Түп районы Гүрмент айылынан келген жорғығы мына 5-ші байге. Бәрекел. Мына сертификаты. Алеме 4-ші келген жорғы. 4-ші орын делеген жорғы бұл императрица. Бабанов Өмірбек Тоқтоғұловичтікі чуақ дайындаған Жеңішев Асқар салдырды Талас облысы. Мына 2021 жылдан бері мықты жеңуші болған, өткен жылы вице-чемпион болған, Астанада барып 3-ші орын делеген көчмендер ойынында 70 000 сомындай байгеге болып атады. Ал эми 3-ші орынды eelеген жорго бұл 11-ші номердегі Мулан Абласов Нарымбектікі, Мирзат Шүгіралиев саяпкері Иранов Нурел салдырды. Нарын облысы Жумгал районы 100 000 сом мына Ақчылай байгесі, мына 3-ші орын. Ал эми 2-ші орын тапшырылып атат. Бұл Геракл былтыр көчмендер ойынына барып 6-ші орынды алып қалған. Астанадан Сарымсақов Қаныбектікі, Шерматов Бақыт таптаған, Қуанышбек уулу Арген салдырды. Ысықкөл облысы Қарақол шаары 200 000 сомдай Ақчылай байгесі. Ал эми Талас Кубогы 2025 24 майда мына ушу чоң жоргодо 1-ші орын дейлеген 2024 жылды мыкты бышты жоргосу. Мына буга чейин бир топ ийгиликтер жараткан Бийиктик Рейна Кенш жылкы заводунуку Котчу командасы даярдаган Макешев Файыл салдырды. Ысыктөл Аксуу району Тепке айылы 400 000 сом Акчалай байгеси. Кубогы медалы жана ат жабуусу менен Бийиктик. Бүгүнкү чоң жоргонун чоң байгеси мына 1-ші орынга 400 000 сом. Айбек байге кут болсун. Жалпы байге алгандар бар болгула. Байгиңер кут болсун. Байге тапшыргандар. Айрыкча могу Мирзат менен Нарымбекке бир кол чаап койгулачай, сүйүнүп атышат аябай буна буйрса. Баракелди. Талас облустук ардак грамота. Салттуу улуттук оюндар аркылуу элдин биримдигин, жаштардын патриоттук сезимин бекемдеп, ата-бабалардан калган мурасты даңазалоого кошкон салымыңыз абдан баалуу. Ат чабыш оюндарынын жандуусу, сиздердин аракетиңиздердин жемиши, жандануусу. Ат чабыш оюндарынын жогорку деңгээлде уюштурулуп өтүшүнө кошкон чоң салым үчүн Талас облусунун Ак Кула федерациясынын жетекчиси Саматов Дуулат Рамилбекович Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумаев Эрмат Жумаевич 2025 жыл. Мына Мирайым тапшырып койсун. Дуулат Рамилбекович Саматов кол чабуулар менен келип коелу. Дуулатта чуркайт экен го, чиркин моментип басчылан го. Мына ушундай эле ардак грамота менен Аргмак федерациясынын башкы катчысы Обакеров Илгиз Чыңгызович өкүлдүн ардак грамотасы менен сыйланат. Мына ушундай эле Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүл Эрмат Жумаевичтин колу менен ардак грамота
Аргмак Федерациясынын маалымат катчысы Беренбаев Достук Айталиевич сыйланат. Мына ушундай эле ардак грамота менен ат чабыш оюндарын уюштурууга өткөрүүгө салымын кошкон жеке ишкер жана уюштуруучу Төрөгелдиев Райымбек Рустамбекович сыйланат. Мына ушундай эле ардак грамота менен ат чабыш оюндарына, деги эле күрөш оюндарына чоң салымын кошкон бүгүнкү күндө ат ээси Карачолоков Улукбек Өскөнбаевич сыйланат. Мына ушул эле Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн ардак грамотасы менен жеке ишкер жана уюштуруучу Бактыбек уулу Өмүржан сыйланат. Бактыбек уулу Өмүржан. Чурка. Шашпа. Мира Эсиркеповна экөөбүз эч жака кетпейбиз. Кут болсун, рахмат президенттин Таластагы өкүлүнө, орун басарына ийгилик, дайыма эл менен болуп ушундай байге тапшырып жакшылыкта жүрүңүздөр.